Так, кечиресиңер, запись кылбай коюп турмун. Аябай толкунданып атып. Flutter бул Google компаниясынын UI тутуму дейт. Звуктарды өчүрүп коеюн, а то шум болуп атат. Так, 3 ката жооп бар. 10 туура жооп, 13 адам жооп берди. Сонун Flutter деген эмне? Flutter бул Google компаниясынын UI тутуму жана фреймворку. Негизи Google'дун фреймворку деп койсок деле жетиштүү болот, Так, Элчибек биринчини бербейт. Айпери өйдө көтөрүлүп атат. Мээрим бир аз ылдый түшүп кеткен окшойт. Нургүл has a streak with each correct answers in a row дейт. Үч жолу катары менен туура жооп берип, өрт болуп атат дейт. Хорошо, кеттик. True or false? Проектти жүргүзүү үчүн кайсы старт баскычын басабыз? Кечиресиңер, бул жерде туура эмес кетип калыптыр. Кайсы эмес старт баскычын басабыз дейт. Кайсы деген кереги жок. Ох, кечирим сурайм. Бирок туура тапкандар болду. Бирок могул жерде кайсы деген сөз ашыкча болуп калыптыр. Проектти жүргүзүү үчүн старт баскычын басабыз дейт. Старт деген баскычты басабыз дегенде, бул жерде наоборот эки адам эле туура жооп берип калыптыр. False деген ушул кечиримдүү, хорошо, макул. Бирок true дегендер адашып калды. Проектти жүргүзүү үчүн старт деген баскычты баспайбыз да, Кайсыны басат элек? Ким айтып коет? Ран. Ран Ран. басат. Ранды басмакпыз. Ооба, ошон үчүн бул false болчу. Кечирим сурайм, могул жерде кайсы деген сөз бизди адаштырып койду. Анткени могу true false дегенде бизде суроо болбойт да, жөн эле сүйлөм болот. Ошонун туура же ката экенин айтышыбыз керек эле. Бирок ошондо деле эки адам билип туура жооп бердиби, билбей туура жооп бердиби, билбейм. Так, Адилкан өйдө жылыптыр. Хорошо. Combo breaker. Жети плеер үч жолу туура жооп берди деп атат. Хорошо, кеттик. Бош экранды түзүү үчүн кайсы сөздүн жардамында түзөбүз? Супер. Өтө тездик. Эки адам контейнер сөзү менен дейт. Бош экранды түзүү үчүн. Контейнер бош эмес. Контейнерде кандайдыр бир нерсе бар. Контейнер кандайдыр бир аймакты ээлейт. Scaffold деген сөз бизде Dart'та, Flutter'де ошол бош эч нерсеси жок, бош экранды түзүп берүү үчүн ушул виджетти, scaffold деген сөздү, scaffold виджетти колдонобуз. Адилкан биринчиликти бербейт. Так, супер. Кийинкиге жакшы даярданыңыздар. Мощный суроо келатат, бомба суроо. Дартпад эмне үчүн керек? Dart.pad. Могу жер дартпад эмеспи? Дартпад эмне үчүн керек? 5 адам ката жооп берди. 2 адам дартпад бул дарт кодун тексттик түрүндө сактоо үчүн веб-сайт дейт. Бир адам дартпад бул дарт кодун экран тартууга арналган куралча дейт. Вообще эле мааниси жок сүйлөм даже. Да, 2 адам дартпад бул дарт кодун терүү жана форматтоо үчүн колдонулат дейт. Жакшы, сонун. Бирок туура жооп эмне экен? Дартпад бул
Dart кодун жазуу жана тестирлөө үчүн онлайн платформа. Дарттын бир ошол Дарт тилиндеги коддорду жазуу үчүн, практикалоо үчүн онлайн платформа, сайт. Ошол жака кирип, dart.pat деген сайттан коддорду жазып, тестирлесе, практикаласа болот эле. Бирок 8 адам туура жооп берди. Бул бизди кубандырат. Адил Канылды түшүп кетти. Айпери жогору чыгып атат. Элчибек негизи жогоруну бербей келатат. Нургүл эжеге азаматсыз дейбиз. Заман мырза азаматсыз. Тиги чатка жооп бербей рас кылбадыңызбы ушуну? Кеттик. Текст виджет кандай кызмат аткарат? О, азаматсыздар. Эки адам, эки адам текст виджет фондук сүрөттү көрсөтөт деди. Молодец. Ушу ката кылган адамдарды да көрсөтүп турса болмок экен, мактап мактап турганга. Тамашалап атам. Бирок эми балким басылып кеткендир деп ойлоп атам. Негизи муну баары эле билиш керек. Текст виджет текстти көрсөтөт же болбосо эми өзү эле айтып турбайбы текст виджет депчи, тексттер менен иштөө үчүн э ушул виджетти колдонот экенбиз. Так, Айпери бербейт биринчиликти. Мадина менен Адилкан Азамат жогору жылып атат. Кеттик. Улантабыз. Даярсыздарбы? 8-чи суроо. Дарт тилинин негизги максаты кайсы? Бул жерде дарт эмес. Жакшы. Эң сонун веб колдонмолорду иштеп чыгуу деп бирөөнүкү случайно басылып кетти. Негизи мобилдик жана веб колдонмолорду иштеп чыгуу. Бирок бул мындай десек дагы туура болот го. Дарт тилинин азыркы учурдагы негизги максаты деп. Себеби алдыда аябай эле өнүгүп кетип баратат. Анан могул жерге атайын суроого кошподук. Мисалы, баягы оюндарды иштеп чыгуу, бир нерсе дегендерди кошпой туралы дедик да. Эртең алар дагы максатына кошулуп кетсе, анан биз уят болуп калбайлы. Так, азаматсыздар 13 адам туура жооп берип атат. Чото Арука чыгып кеттиңби? Көрө албай атабыз. Айпери Азамат биринчиликти бербейт. Нургүл эже Азамат. Нургүл эже менен кошулуп дагы 4 адам Азамат. 4 суроодон бери туура жооп берип атат. Флаттерди колдонуп азырынча кайсы колдонмолорду иштеп чыгууга болбойт? Азырынча. Do not enter. Оу, баары жооп бергенде сразу токтоп калат экен, убактысына жетпей эле. Так, бир адам iOS колдонмолорду деди. Но жакшы, бирок суроо болбойт деп бүтүп аткан болчу да. Азырынча кайсы колдонмолорду иштеп чыгууга болбойт? Компьютердик оюндарды пока иштеп чыга элекпиз, Flutter менен. Буга пока болбойт. Бирок даже мына телефондук оюндарды дагы иштеп чыкса боло турган боло баштады. Веб колдонмолорду иштеп чыкса болот, Android иштеп чыкса болот, iOS колдонмолорду иштеп чыкса болот. Так, улантабыз. О, код жазуу үчүн биз сабакта кайсы текст редакторлорду пайдаланабыз? Текст редакторду бирөөнү эле. О, ушул логотипти тааныбасаңар анда билбейм. Өзүңүз айтып коесузго кай. О, эки адам Android Studio деди, дыдыш. Эки адам Xcode деди, дыдыш. Ай кызым, турба тур. Так, Visual Studio Code. Да, жакшы, IntelliJ IDEA дегенде эң аягына коюп койгонум жакшы болуптур.
Так, Мен да пожалуйста. адашып басып алдым ағай ушуну. Тигини басып А, кол менен туура эмес басып алдым. хорошо. Бирок чатка жазбагыла, пожалуйста. Э, Хорошо. X код дегендер эми болот андай оюнда. Шаштырып атабыз. Эмоцияда ойноп атат бул жакта. Эң сонун азаматсыздар, кубанычтамын. Айтери кетти ылдый. Адашып калдым деп. Хорошо. Элчибек азаматсыз биринчиликти алды. Так. Эми Адилкан менен Элчибек адашып эле калбаса, Айпери сага кыйын болуп калды. Айтып коеюн. Жана 10.000 сом тамаша туугандар бүткөндөн кийин 10.000 сом доолап жүрбөгүлө. Хорошо, кеттик. Текст виджет кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Эки жолу келди ушул суроо. Текст виджет. Тик 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 тик. Опа. Бир адам текст түсүн өзгөртүүгө болот дейт. Текст виджет кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Текст виджетте тексттин түзүн өзгөртсө болобу? Болот. Бул бир өзгөчөлүгү туура. Тексттин өзгө өлчөмүн да өзгөртсө болот. Ошол эле учурда ал дагы туура. Тексттин стилин дагы өзгөртсө болот. Ошол өлчөмү дагы түсү дагы стилге кирет. Бул дагы туура. Значит, 10 адам туура жооп берди. Бардык жооптору туура. Жоопторду туура болуп калыптыр. Майда чүйдө каталар үчүн мени кечирип коесуздар. Аябай толкундануу менен түзүлдү бул тест. Эмкисин буюрса мындан да сонун кылабыз. Спонсор тапсак 10.000 сом байге коебуз буюрса. Пока жок. Элчибек мырза, азаматсыз, азаматсыз. Айпери жакшы. М, Заман мырза, ылдый бир түшүп кетип кайра келе атат. Нургүл эже, ким биринчи болсо болсун, мен үчүнчүнү бербейм дейт. Айпери болобу, Элчибек болобу, мага айырмасы жок, мен үчүнчүнү бербейм дейт. Хорошо, кеттик. Дартта канча түр collections бар? Ай, мындай collectionsдар бар. Ай, ушуну билбейт экенмин деп кой. Бирөө ачыгын айтыптыр, бирөө ушуну билбейт экенмин деди азаматсыз. Давай карайбыз. 8 адам туура жооп берди. Дартта 3 түр collections бар экен, Демек, ушул теманы мына 4 адам, 5 адам билбейт экен. Бирөө 2 деди, үчөө 4 деди, бирөө да билбейт экенмин деди. Азаматсыздар, рахмат. Анда карап көрөсүздөр бул теманы. Зато Элчибек мырза билет экен. Айпери кечигип келатат кичине. Суроо. Мэп деген эмне? Мар эмес. Мэп. Музыкасы менен кызыктырбайбы ай? Value жана key колдонулган коллекция. Ағай, Айылга барган жол десем эч ким жазбаптыр ғой, уяттай. ағай мен Бирдик шығып кетіп жатады. Кодын қайда айтып қойсыз ба? Мен басқаны көріп. 623 17 79. Так, бирдиктүү коллекция деген 2 адам болду. Тизмеден турган массив деген дагы 2 адам болду мэпке. Рахмат. Value жана key колдонулган коллекция экен, негизи коллекция экен. Бирок value'су дагы, key дагы болот экен, мэп дегенде. Окей. Элчибек мырза. Алдырдык местаны. Карагыла, бирок ким биринчи болсо болсун. Айырмасы жок. Үчүнчүдө ким бар? Так, улантабыз. Мэп колдонуунун кандай артыкчылыгы бар?
Kompas эмес, map. О, сонун 11 адам туура жооп берет. Key жана value түрүндө иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мунун жообу мурунку тестте эле болгон, Бирок ошого карабастан бир адам бардык value биригип келет деди. Коддун көлөмү чоңойот деди. Коддун көлөмүнүн чоңойгону кандай артыкчылык бул? Тескерисинче минус эмеспи? Же басылып кетти окшойт. Хорошо. Могу үчүнчү бесте аябай кызык болуп атат да. Он Мага аябай бешинчи жакты. Кийди эмне үчүн колдонобуз? Ол жакта бар бекен кийлер? Супер. Супер. 5-6 секунда калганда баары жооп берди. Еще? Супер. Супер. Баардыгы. Но эми бул суроонун жообу мурунку эки тестте бар болгон үчүн аябай өзүңөрдү кыйын сезбей эле кала, жеңил суроо болуп калды бул. Так, бирок бул жерде өтө тез жооп берүү дагы мааниге, Жакшы, жакшы, жакшы. Чото. Конс деген эмне? Ой, ушундай да суроо болот. Супер. 8 секунда калганда башталгыч маани берилген жана өзгөрбөй турган нерсе, кичине толук болбой калыптыр, бирок мааниси түшүнүктүү эле. Бир адам бардык вариант туура деди, бир адам рантайм маалымат камтылат деди. Жакшы. Билбейм деген эч ким жок, но 11 адам туура жооп берди. Так, супер. Охо, аябай эле алдыга кетип калды го Элчебек мырза. Красавчик. 17-нчи суроо. Принт кандай максатта колдонулат? Проектти жүргүзүп берет дейби? Ким бул экөө, Же басылып кеттиби? Басылып Баардыгы. кетти. Басылып кетти. Айпери дагы басып алыптыр случайно. Терминалга маалыматты чыгаруу үчүн, То есть, же болбосо консолго ошол мына ылдыйдан көрүш үчүн. Айпери кетти, ылдый ушу менен 2 жолу адашты. Ошо менен кетти. Кош бол деди. Нургүл эженики да азыр басылып кетиптир. Ошон үчүн ылдый түшүп калды. Үчүнчүнү эч кимге бербейм деп атты эле. Мадина молодец. Мадина молодец. Канча жолу туура жооп берип, өйдөгө көтөрүлүп келатат. Заман мырза, молодец. Ушундай кылыш керек эле да. 18-нчи суроо кеттик анда давай. Көп убакытты албайлы. Final деген эмне? Бир адам жетишпейт. А жана Б варианты туура экен. Бир адам ката. Бир адам вообще эле ката вариантты белгиледи. Негизи аны белгилегендердики деле 50% туура. Бны белгилеген экөөнүкү дагы 50% туура. Бирок бул жерде 50%тик жооп жок. Экөө тең туура болуш керек. Экөө тең туура. А жана Б туура. Азаматсыздар. Мына Б деген мына да В. А жана Б туура. Төрттү койдурдум. Бош экранды түзүп берет. Окей. Келди бирөө өзүнүн ордуна. Чолпон ай чыгып келатат өйдө. Вообще эле катышпады экен деп атса. Кайсы тип, type текстик маалыматты билдирет? Мындай typing эмес. Түр, type, тип.
О, супер. Басылып кеттиби? Кимдики басылып кетти, бол айткыла. Меники агай. А, билет элеңиз, бирок, Ооба. О, конечно, эми тексттик маалыматты билдирген бул string да, любой программалоо тилинде string бул эми Dart Flutter'ın киришүү сабактарынан эле суроолор түзүлдү. Дагы улантабыз, Кудай буюрса дагы эми ар жумада кылсак болбойт, бирок Кудай буюрса дагы бир эки жумадан кийин, дагы бир жумадан кийин кылсак туура болот. Акыркы суроо, акыркы суроого чейин Элчебек мырза биринчиликте. Элчебек мырза азыр бир ката кетирсеңиз, Адилкан калдырып коюшуңуз мүмкүн. Жок, туура кылсаңыз биринчилик сиздики. Бирок уже Нургүл эже, Мадина Чолпон ай биринчиликтен үмүт кылбай эле кала. Себеби азыр бир суроо калды, бир суроо менен жетишибиз өтө кыйын. Наркылар ката кылса деле барыбир биринчиликти бербей калды да. Кеттик анда. Туура жана ката маанилерди сактоо үчүн boolean колдонулат. Атайын суроого жараша жооп. О, супер. 13 адам туура жооп берди. Барыбир бул жерде деле өтө тез жооп бергендер көп балл алат. Мына сүрөттө деле подсказка болчу, true деп койгом. Жоуда true болчу. Туура жана ката маанилерди сактоо үчүн boolean колдонулат. Азаматчылар, рахмат катышканыңыздарга. Подиум. 3-чү орун Нургүл эже. Кол чабуулар. Адилкан. Кол чабуулар. Элчебек мырза. Келтат, келтат. Мен кызым дагы до конца болеть этип турду. Супер. Мына астында дагы бир экөө чыкты. Так. Бул get feedback, play again. Общий немени көрсөтпөйт экен эми. Көрсөтпөй эле койсун. Мадина менен дагы бирөөнү Чолпон ай деди окшойт. Жанагы 4-чү, 5-чи болгондорду дагы көрсөтөт экен. Жакшы, аябай кубанычтамын. Кызыктуу болдубу? Кандай дейсиздер? Ооба агай сонун болду, кызыктуу болду аябай. Кызыктуу болдубу? Аябай толкунданып иштедик окшойт баарыбыздан. Катышкандардын бардыгына рахмат, ыраазычылык. Сөзсүз катышып туруңуздар. Кийинки суббота эмес, дагы бир апта өткөрүп андан кийинки субботада дагы уюштурганга аракет кылалы. Көбүрөөк катышыңыздар. Мындай темаларды бир аз бышыктап алдыңыздарбы? Ооба бышыктадык, анан бизде азыр дартты окуп аткандарга Flutter боюнча темалар келип бир аз мындай ойлонгонго туура келип калды, анан М, бирок андан деле кырдаалдан чыгып кеттик десек м. болот. 3-чү орунда эптеп жетиштим. Сиз үчтү берген жоксуз да. Ооба. Ооба. Эми бирок Flutter'дagi суроолор деле баягындай болчу. Базовый эле, эң башкы нерселери да жеңил суроолор болчу. Жакшы, баардыгыңыздарды куттуктайм. Катышкандарга чоң рахмат. Ошол эртең ютубка чыгарып кое берем. Кайра кайталап көрсөңүздөр болот. Ошол эми ар бир өткөрүлгөн иш-чара ошол баардыгыбызга мындай пайдалуу болсо экен. Анан эми мына немеде ютубта дагы Flutter боюнча акысыз сабактарды чыгарып баштадык. Ошол эми мындай курс кымбат да. Бардыгы эле акча төлөп окуй албайт. Анан акча төлөй албагандар деле ошол окусун, пайдалансын деп, анан ушул сыяктуу тесттерден пайдалансын, көрсүн деп максималдуу түрдө пайдалуу болгонго аракет кылып атабыз. Эми бирок ютубка чыгып аткан нерсе мындай биздин баягы негизги жоопкерчилик болбогон үчүн
Анан кандай десем эми ал жакка дагы мындай аябай көңүл буруп толук отура албагандыгыбыз үчүн кичине мындай аксап калып атканы өкүндүрөт да. Эми албетте баягы тиричилик бар, жашоо шарт бар. Ошого карап кээ бир нерселерге көңүл буруп кеткенде мисалы сабактарыбыз чыкпай калып атат. Ошон үчүн бирок максималдуу түрдө жардамдашканга аракет кылып атабыз. Так, ошол келгендерге, катышкандарга баардыгына рахмат. Анда записти токтото берейин.